Саламатсыздарбы? Эгерде сиздин компьютериңизде Windows же офистик программалар активация сурап калса, аны кантип активация кылабыз? Мисалы, компьютериңиздин экранында оң тарапта активировать Windows деген жазуу чыгып калса, анда сиз Windows'ты активация кылышыңыз керек болот. Ал эми офистик программаңыз активация сурап калса, анда сиз офистик программаны активация жасашыңыз керек болот. Активацияны кантип жасайбыз? Азыр бул компьютерде Windows 11 операциялык системасы орнотулган. Windows 10 операциялык системасы дагы ушундай эле болот, бирок бир аз башкачараак болуп калышы мүмкүн, негизинен окшош эле. Активация жасоо үчүн мыштын көрсөткүчүн пуск деген баскычка алып барабыз. Андан кийин мыштын оң жак баскычын басабыз. Басканыбызда бул жактан менюлар чыгат. Бул жерден терминал же терминал администратор дегенди тандасак болот. Азыр мен бул жерден терминал администратор дегенди тандаймын. Тандагандан кийин бизден уруксат сурайт. Бул жерден да деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул жака командная строка ачылат. Активация жасоо үчүн бул жерге биз активация кылуучу шилтемени алып келип коюшубуз керек. Ал шилтемени кайсыл жактан табабыз? Шилтемени мен видеонун төмөн жагында описанияга калтырып коемун. Сиздер шилтемени ошол описаниядан көчүрүп алып келип койсоңуздар болот. Шилтеме кандай болот? Азыр мен Word'го жазып даярдап койдум. Шилтеме ушундай болот. Видеонун төмөн жагындагы описаниядан ушул шилтемени белгилеп туруп, көчүрүп алып келип командная строкага коесуздар. Кечиресиздер, азыр мен өчүрүп алдым. Бул жерден шилтемени белгилеп туруп көчүрүп алабыз. Көчүрүп алгандан кийин ушул шилтемени командная строкадагы курсор жанып турган жерге алып келип коебуз. Койгондон кийин Enter деген баскычты басабыз. Басканыбызда ушундай болуп жүктөлө баштайт. Бир аз күтүп турабыз. Жүктөлгөндөн кийин дагы кошумча терезе ачылат. Кошумча терезе ачылганга чейин бир аз күтөбүз. Азыр кошумча терезе ачыла баштады. Ачылгандан кийин ушундай терезе ачылат. Бул жерден сиздер Windows'ту активация кылуу үчүн клавиатурадан 1 деген баскычты басасыздар. Эгерде офистик программаны активация кылуу керек болсо, анда клавиатурадан 2 деген баскычты басасыздар. Бул аракеттердин бардыгы акысыз, эч кандай төлөм талап кылынбайт. Азыр бул жерден 1 деген баскычты басабыз. Басканыбызда Windows'ту активация жасай баштайт. Азыр менде Windows активация болгондуктан бул жерде бир аз башкачараак чыгышы мүмкүн. Сиздерде ушундай болуп, бул жерден активация жүрө баштайт. Толук активация кылып бүткөнгө чейин күтөбүз. Качан активация бүткөндө ушул терезеде төмөн жакта төмөнкүдөй жазуу пайда болуп калат. Азыр мен ал жазууну көрсөтөйүн. Ушундай жазуу пайда болуп калат. Press any key деген. Бул нажми любую клавишу деген жазуу. Ошол учурда биз кандай кылабыз? Ал учурда клавиатурадан каалаган баскычты басып коебуз. Басканыбызда кайра бул терезеге кайтып келет. Эгер сиз офистик программаны дагы активация кылуу керек болсо, анда бул жерден 2 деген баскычты, клавиатурадан 2 деген баскычты басып койсоңуздар, офистик программаңыздар дагы активация болуп калат. Ушундай кылып активация жасап алсаңыздар болот.